Саламатсыздарбы, урматтуу биз көрүп жаткан көрүүчүлөр. Ысымы легендаға айланган, кылымда бир жаралчу инсан Исхак Разаковдун 110 жылдык мааракеси республиканын жерлеринде белгиленип жатат. Мына ушундай иш-чара бүгүн Мырзабек Баетов атындагы орто мектебинде дагы өткөрүлүүнүн алдында турат. Эмесе сиздерди улуу инсан Исхак Разаковдун 110 жылдык мааракесине арналган иш-чарага көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Бул күндөн арт калыска кайткым келди. Сапарды лейлек тарай тарткым келди. Алгачкы жадыраган өмүрүн, андан соң алыста өткөн муң өмүрүн баарына баян кылып айткым келди. Коомдук жана мамлекеттик ишмер, көрүнүктүү инсан, бүткүл дүйнөдөгү тарыхтагы улуу инсандардын чолпон жылдыз болгон Исхак атабыздын 110 жылдык юбилейи болуп атат. Мына ошол Исхак Разаков бүгүнкү күндө бизге эң актуалдуу керектүү тема. Себеби биз ага муктажбыз. Исхак Разаковдун өмүрү, чыгармачылыгы, пенделик тагдыры, анын балалык чагынан баштап бүгүнкү күнгө чейинки калтырып кеткен акыл насыяттары, осуяттары, учкул сөздөрү бизге аба менен суудай зарыл болуп турган мезгил. Себеби Исхак атабызды жоктоп, ошондой улуу инсандар болгондо бүгүнкү экономикалык, саясий, руханий кризистен кандай жол менен чыгып келедик деп кыргыз эли атасын жоктоп турган мезгили. Мен айтайын дегеним, мына ушул кыргыз элинин улуу, кыргыз элинин кулуну куш ысымдуу ыйык лейлек жерде төрөлүп, өсүп, чоңойгондугу жөнүндө айрыкча токтолуп кетким келет. Себеби мындай касиеттүү жер жөнүндө айтканымда, тарыхты эгерде анализдеп көрө турган болсок, эң улуу адамдар шарты оор, кыйын жерлерден келип чыккан. Исхак Разаков туулгандан эле ошого маңдайына бир жазылган, жараткандан Кудайдан берилген бир чыныгы акыл эс, жөндөмдүүлүк анын канына сиңип, ушул сөөгүндө бар бала деп айтканга толук негиз бар. 3 жашарда энесинен ажырап, ошол жерде таптак сүйлөп, көзү балкыдаган кичинекей арык жаш, тили эми гана чыга баштап бирок так сүйлөгөн ушул бала майтоңгостогу кас катар демеген тизилген аппак боз үйлөрдү эртең менен күн чыга электе тура калып, барып баардыгын эшигин ачып көрүп жүрөт дейт. Аялдардын баардыгы бири-бири менен башын бири-бирине тийгизип ыйлап, карагылачы эмне кылып атат деп, анан алдына келгенде Исхак эмне кылып атасың деп сурады дейт. Мен энемди жамыран издеп атам деп айтат дейт. Мына ушундай бир акылдуу, эстүүлүк, ал эми Амир ажи менен болгон жолугушууда өзүнүн мурдаштарын көрбөсө дагы, мамлекет деген эмне экенин билбей мектепке окуй элек мезгилде дагы, мамлекет деген эмне, анын жетекчилери кандай болот, мамлекет кантип, шаар кантип түзүлөт, мына ушул жөнүндө айтып, аларды абдан таң калтырган эле. Алар ушул баланан улуу адам чыга тургандыгын, анын акыл эсинен, анын айткан сөзүнөн, анын көрбөгөн нерсени элестетип көргөнүнөн таң калып өзү мына ушул ак батасын берип кеткен эле. Анын атасы менен болгон жолугушуулар, атасынын айткан сөздөрү, атасы менен илим изилдеп, мектепте окуймун деп алыс сапарга бара жаткандагы, атасы менен жалгыз макадан жасалган загараманды, токочту ушул сиз жеп коюңуз ата, сиз кара кишисиз, сиз оорукчансыз деп атасына берем деп, жейдем деп болгон аракеттери. Ал эми окуу жайда окуп жүргөндө болсо, өзүнүн тагасы Молла Абдулла барып, эми ысак сен илим билимдүү бол деген, мектепти аяктап жатасың, эми айылга сендей билимдүүлөр керек, сени алып кетейин айылга десе, ушул тагасынын көңүлүнө тийбей, шунчалык жакшы сөздөр менен, кандай билимдүү адамсыз тагасыз, кандай көп китептерди окудуңуз, мен да сизге окшоп көп китептерди окугум келет, көптөгөн китептерди окуп, көп билим алгандан кийин сизди өзүм издеп барып элге барам дагы деп, ушундай жакшы сөздөр менен тагып узатканы мени ушунчалык толкундатат. Жана ушул бала кезинен эле улуу адам боло турганын мына ошондон көрүнүп турат. Ал эми албетте Исхак Разаковдун балалык өспүрүм кези Тажикстанда
Özbekistan'da öttü. Özbekistan'da okudu, Moskvadan okup geldi. Al жерде 10 жыл Özbekistan'ın жетектеуші en жогорку birinci жетекчиден кийинки мезгилге чейинки кызматтарда аткаргандыгы бизге маалым. Бирок Искак Разаковдун 35 жашынан баштап 1946 жылдын 4-аягынан баштап Кыргызстанга келип эмгек сиңиргендеги эмгектерин өтө баса белгилегим келет. Ошол жерде биринчилерден болуп ушу Кыргызстандын келечегине кайсы өнөр жайлар, кайсы өндүрүштөр, кайсы айыл чарба эң маанилүү жерлердин бардыгын стратегиялык жактан пландаштырып келиптирип акырында Ош Бишкек жолун салгандыгына биз бүгүнкү күндө өтө терең ыраазы болушубуз керек. Ошол мезгилде айткан адамдар, андай жолдун кереги жок. Бул жерде Ташкенттен өтө турган теңиз жол турса, эмне үчүн 3000 метр бийиктиктеги тоого биз жол салышыбыз керек деп айткандар болгон. Бирок Искак Атанын чыныгы көрөгөчтүгү бүгүнкү күндө көрүндү. Биз бүгүн түндүк менен түштүктү кан тамырдай болуп байланыштырып турган Ош Бишкек жолусуз Кыргызстандын экономикасын жана бүтүндүгүн элестете албайбыз. Ал эми Орто Токой суу сактагычы, өнөр жайлар, көптөгөн окуу жайлар, мына ушулар биздин Искак Разаковдон калган улуу эстелик деп айтууга болот. Мына Кулунудан алыңыздар, өзүн тууп өскөн жеринин келечегини келип көрүп, ошол кул өлгөн, таптакыр суусуз ээн талаа эрме чөлгө мындай суу чыгарат деп эч ким ойлогон эмес. 1953-жылы Кулуну каналы Искак Разаковдун түз көрөгөчтүгү менен жана жетекчилиги менен бүтүп, ал жерге суу чыкты. Ал эми 1957-жылдан баштап аркага суу чыгарып, арканы өздөштүрүү иштери башталды. Бул арка менен Кулунду кандай керемет жер болду, адамдын көзүн уяткан, көк жашыл ушундай бир кулпурган жерге айланды. Ал эми Искак Разаковдун эң акыркы өмүрүнүн акыркы аянычтуу күндөрүнө дайыма эстейм, себеби ушундай улуу адам тагдыры кандай болду? Ушундай чоң ишти эмгекти сиңирген адамды акырында мындай улуу эмгекти, мындай жакшылыкты кантип тосуп, кантип аяктады? Мына ушуга көңүл бөлүп бара турган болсок эгерде, Искак Разаков 1961-жылы 8 майда атайын Москвадан даярдалып келген адамдар Искак Разаковду жок жерден ар кандай жалааны жаап, жумуштан алып таштоо максатында 20дай адамды докладчы кылып даярдады. Мына ошол болгон пленумда ага улутчул деген жалаа жабышты. Бирок иш жүзүндө кагазга антип жазылган жок. Өзүнүн башка жумушта которулгонуна байланыштуу жазылды. Ал эми анын негизги коюлган күнөөсү үчөө болду. Биринчиси, балдарга бекер тамак берип. Экинчиси, орус мектептерге кыргыз тилинин сабагын окуткандыгы. Үчүнчүсү, кыргыздын жигиттерини, балдарыны жогорку Россияда борборлук окуу жайлардан окутуп келгендигин улутчул деп айтты. Ал эми бул чыныгы патриотизм, чыныгы атуулдук экендиги бүгүнкү күндө бизге маалым болуп турат. Искак Разаков мына ушундай оор күндөрдө Москвага барып, болор-болбос бир жумушта иштеп жүрүп, дайым бир гана нерсе жөнүндө ойлоду. Мен кантип атам экенимде кайра барамын? Ушу куса болуп, сагынып, астма оорусу менен ооруп калды. Ошол өзүнүн бөтөн жерде, бөтөн элде сөөгү кала тургандыгына көзү жетип, ушул сөздөрдү айткан эле. Кийин ошол 1979-жылы 18 мартта дүйнөдөн кайтканда өзүнүн жердештери Лейликтен төө жайлоонун 2 арчасын алып барып, ошол Искак Разаковдун сөөгү коюлган Кунцево көрүстөрүн алып барып 2 арчаны тикти. Мына ошо бой тирешкен 2 арча бүгүнкү күндө сагыр болуп, мусафыр болуп, мына ошол Москванын Кунцево көрүстөрүндө турат. Ал эми Султан сөөгүн кордобойт деп кыргыз эли улуу инсандар бойлоп 21 жылдан кийин 2000-жылы Искак Разаковдун сөөгүн алып келип аларча көрүстөрүнө көмүштү. Бул Искак Разаков үчүн жасалган эмне болсо дагы бир чоң эрлик болуп эсептелет. Биз Искак Разаковду окуп үйрөнүшүбүз керек. Ал бизге абдан керек. Биз аны алып терең окуп үйрөнгөн жокпуз. Эң башкысы биз Искак Разаковдун улуу иштерин, сөздөрүнү тилимизде гана айтып атабыз.
качан гана кыргыз эли чыныгы дилинде кабыл алып, дилинде амал кылып, Исхак Разаков тууралуу жакшы окуп үйрөнүп, ошонун көсөмдүк пайгамбарлык менен айткан сөздөрүнү жана осуяттарын ишке ашырсак, ошондо биздин кыргыз эли чындап өнүгүүгө ээ болмок элек. Мектебибизде Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата бир топ иш-чаралар иштелип жана аткарылды. Анда эмесе ар түрдүү конкурстарга катышып, өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн эң мыкты делген окуучулардын эмгектерин тартуулайбыз. Кыргызымдын улуу уулу Исхак ата. Уктаса да, турса да эл ойлогон. Бүт өмүрүн эмгек менен өткөрүп, эл журтунун жашоосун бүт оңдогон. Чечими адилеттүү ар бир иште. Кызыкпады акчага, так бийликке. Коомдун тазалыгын насаат кылды. Үлгү алгын умтулсаң бийиктикке. Элиме эмне кызмат кылдым деп өз өмүрүн таразалап өткөргөн, журтума жакшы жашоо тартуулаган Разаковдой инсан чыксын өлкөмдө. Мен ак болсом коомду тазалоо, ушуну унутпаңыз. Исхак Разаков улуу инсан. Бүтүн Борбор Азияга ысым аттын кашкасында таанымал болгон Исхак Разаков Фрунзеден 1000 шакырым алыс жайгашкан көк чеберлүү Лейлектин коросонунда жарык дүйнөгө келет. Узун жол коросондон башталат. Жаш неме турмуштун көп азаптуу, жыргалдуу күндөрүн башынан өткөрдү. Эч нерседе капарсыз жүргөн наристени 3 жашында энеден жетим калат деп ким ойлоптур? Бала чагынан зерек, акыл-эстүү болуп чоңойду. Жашоого болгон көз карашы, ой чабыты өзгөлөрдөн таптакыр башкача болчу. Ошентип убакыт зымырап өтүптүр. Баягы кичинекей Исхак чоңоюп, кумга түшүрүлгөн сүрөттү шаарчасы реалдуулукта болуп кыялын иш жүзүндө көрсөтө алып, аты алыска тараптыр. Ар бир ишине так, жоопкерчиликтүү мамиле жасады. Мен ак болсом, сен ак болсоң, коомдо таза болот деген тунук оюн жашоосунда принцип катары койгондой, ак, таза, адилеттүү башкаруучу болгону баарыбызга маалым. Чубалжыган улуу журт кыргыз, тажик, орус, татар дебей баарысы зор таазим менен кайгылуу бирок даңазалуу добулбас жаңырыгын коштоосунда залкар инсанды узатты. Исхак Разаков өзү өлгөнү менен анын артында өлбөс өчпөс ак иштери, курч, таасирдүү сөздөр эл оозунда бүтүн тарыхта кала берет. Бул ысым кыргыз барда кыргыз жеринде түбөлүккө жашай билмекчи. Кызматыңдан ак карасын, тарых өзү чечмелер. Еншілеген ырысқысын, әпте берер, кеш берер. Елден оğlu Razakov, елін жерін мекенін. Сүйгөнүн да күйгөнүн да, әпте bir кеш ел билер. Elin patriotu болғым келер. Шаққында, қарғыш ұрған саққында, көкіректі тосқым келмейін. Әлемдің құпылына толғым келді. Тариханда қашқанда, тамға менен басқанда, мезгіл келді, кеста келді. Ушуну менен коомдук жана мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдык мааракесине арналган иш-чараны аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.